Kıyamet günü adamda tozoko jakın alınıp kelgende anın öte katуу gürkürөгөн dabышын угушат. Бул dabыш 500 жылдык аралыктан угулат. Ошондо пайгамбарлар баш болгон жалпы адамзат өз баштарын кайгы тартып, мен кантер экенмин, менин акыбетим кандай болот деп селейип калат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам гана үммөтүм эмне болот деп жараткан Аллага жалбара баштайт. Ошол учурда тозоктон тоодой зор от чыгат. Мухаммедтин үммөтү аны артка кайтаруу үчүн дуа кылып мындай дешет: "О от, намаз окугандардын, акыйкаттан адашпагандардын, Алладан корккондордун жана орозо кармагандардын урматы үчүн кайра кайт" дейт. Бирок тоодой от артка кайтпайт. Ошол учурда Жебреилдин алейхиссалам от Мухаммадтын үммөтүнө багыт алды деп кыйкырган угулат. Анан Жебреил алейхиссалам суу алып келип: "О Мухаммад, муну отко чач" дейт. Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллам аны отко чачканда от өчөт. Ошондо пайгамбар алейхиссалам бул кандай суу деп сураганда Жебреил алейхиссалам: "Бул сенин үммөтүңдүн күнөөкөрлөрүнүн тооба кылып ыйлагандагы көз жашы. Алла бул сууну отту өчүрүү үчүн сага берүүнү буйруду" деп жооп берет. Пайгамбарыбыз алейхиссалам төмөндөгүдөй дуа кылчу: "О жараткан Алла, мага жаш чыкпай калаардан мурда сенден коркуп ыйлаган эки көз бере көр" дейт эле. Мага ыйлай турган эки көз бер деп пайгамбар дуа кылып сурайт эле. Төмөндөгү эки сап ырда күнөөлөр үчүн ыйлоонун канчалык маанилүү экендигин көрсөтөт. Күнөөм үчүн көз жаш төкчү көздөрүм өмүр өттү, бирок аны сезбедим дейт. Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллам мындай дейт: "Көздөрүнөн чиркейдин башынчалык жаш агып, жаагынан ылдый куюлган момунга тозок оту тийбейт" дейт. Көздөрүнөн чиркейдин өзү канчалык, бул башын айтып атат. Чиркейдин башынчалык жаш агып, жаагынан ылдый куюлган момунга тозок оту тийбейт. Эми кээ бир адам жаш көп чыкпайт да. Чиркейдин башынчалык чыккан болсо дагы, чын чыккан болсо, ошол жашка эсеп урматты бирде. Ошон үчүн тахажжуд намаз эл көрбөй турган учурда, башка учурда ыйлап намазга аракет кылыш керек. Бул да бу салихин. Адам намаздын рахатын, дамын ошондо сезе турган болот.